2023 жылдын 24-июль күнү саат 18:30 чамасында Аксай айыл өкмөтүнүн Аксай айылында Дубанаев Жеңиш деген жаранды Тажик Республикасынын тойдо жүргөн 15ке жакын автоунаанын ичинде 20га жакын жарандары Кыргыз Республикасынын 3 жараны менен мушташып сабап кетишкен. Андан сырткары Кожо-Алоо айылында тажик тарап Көк Таш айылынын ички иштер бөлүмчөсүнүн тескөөчүсүнүн автоунаасын талкалап кетишкен. Аталган окуя айылдагы жаңы курулуп жаткан мектепке 100 метр жетпеген жерде орун алган. Азыркы учурда Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев чек ара аскер бөлүгүнүн командири жана Баткен райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы менен биргеликте Тумба жерлигинде тажик тарап менен жолугуп, сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Исфара-Варух жолунун өтүүгө эки тарапка уруксат берилди. Учурда кыргыз тараптан жабыркаган жарандар медициналык жардам алуу үчүн Баткен облустук биргелешкен ооруканасына жеткирилген. 2023 жылдын 24-июль саат 21:00 карата коомдук саясий абал тынч. Коомдук саясий абалдын өзгөрүүсү боюнча кошумча маалымат берилет.